Урматтуу мусулман туугандарым, 100 роза сүйүү тууралуу 100 роза. Ар кандай сүйүүлөр бар. Баланын энеге болгон сүйүүсү, атанын балага болгон сүйүүсү, эженин инисине болгон сүйүүсү, ар кандай сүйүүлөр бар. Сүйүүлөрдүн эң ардактуусу, татыктуусу жаратканга болгон сүйүү албетте. Эң биринчи сүйүү жаратканга болуш керек. Ошондуктан бардык сүйүүбүз жаратканга, жаратылгандарга эмес. Жаштык кезде ар кандай окуялар болот. Жөн эле мектеп учурларын эстесеңиз, жаш балдар өзү дагы, ою дагы өтө таттуу болот. Мектепте сумкаларын жерге таштап, карларды ойноп, арчалардын астында ойноп, бири-бирин кубалап ойноп жүргөн күндөрү ар кимдин эле башынан өтө турган бул нерсе. Мени бир нерсе өкүндүрөт, кыз менен балдар чогуу окугандыгы мектептерде. Кыздар балдар чогуу окугандыгы, лицейлерде балдар өздөрү окушат. Көп кыйын мектептерде балдар өздөрү окушат. Кыз балдар аралаш мектептерде дагы ар кандай кызыктуу окуялар болот. Бирөөлөр айтып калышат, биз жаштык кезибизде мектепте окуган учурубузда биринчи атамандыкты өтө талашып урушат элек дейт. Биринчи атаман ким болот? Сен болосуң, мен болом. Күн сайын урушат элек. Бир кыз үчүн катуу урушканбыз. Бир кызды биринчи партада отурат эле, жакшы ак кийимчен кийип, сулуу эле, мектепте дагы жакшы окуйт эле, бардыгынан 5 алат эле. Айтор, ошону көбүбүз жакшы көрөт элек. Бирок экөөбүз бири-бирибизге соперник элек, ылайыктуу элек, күч жагынан дагы, акыл жагынан дагы ошону талашып ушашат элек. Күндөрдөн бир күн мектептен чыгып кетип атсам, ал мени күтүп турупту, ал менен мушташтык, талашып дагы, ал меники болот, сеники болот деп айтыр, мушташтык, экөөбүз тең олтуруп калдык. Анан сөз менен мушташты баштадык. Мен чоңойсом президент болом, президент болуп бардык охраналарды сага жөнөтөм, сени өлтүрүп таштайт. Анан бул кыз меники болуп калат десе, анда мен Америкадан Феррари заказ берип, Феррариде качып кетемин дейт экен. Ушундай жаш кыял кечтик. Жаш кыял кеч. Айылдардын биринде Абдуллах деген кары бар эле. Булсуз эч кандай той мареке өтпөйт эле. Ал баштап аузу бисмиллахны айтып, Алхамдулиллахи роббил аламин валад далин, Фатиха, Замзура окуп, Куран окумайынча айтор бир мареке той өтпөйт эле. Ошондой той марекелердин биринде Куран окуп жаткан учурда аны бир кыз үнүн, дарт аралаш үнүн угуп, өтө сүйүндү, кубанды. Бирок бул жигиттин бир айыбы, бир көзү жаш көрбөйт эле. Бир көзү жаш көрбөйт эле. Бул кыз дарт аралаш үнүн укту, бул жигитке ашык болуп калды, сүйүп калды ал жигитти. Үйүнө келет, кантет, кыз бала агаларга кантип айтат, бир туугандарга кантип айтат, бир көзү ачсыз экен, азиз экен. Ошондой турган учурлардын күндөрүнүн биринде бул жигит дагы негизи кыз издеп жүргөн эле. Аралыктар канчалык алыс болсо дагы дуаларда бириккен жүрөктөр бар деген сыяктуу, бул жигит дагы точ аннык ушул кызга ата-энесин жиберген болот. Тагдыр. Жазылган болсо кайда качасың? Жазылып элек болсо эмнени көрөт элең баарыбир. Айтор буну үйгө келет экен, куда болушуп. Ата-энеси, агалары каршы чыгып, көзү азиз экен, бере албай, анда-мындай сөздөрүн айткан учурда кыз чыгып, мен турмушка чыгамын, ал жигитке мен макулмун деп макулдугун берет. Агалар урушту баштайт, бир көзү көр экен, башка экен, кантип жашайсың? Туура агалар дагы анын келечегин ойлойт, тагдырын ойлойт, келечегин ойлойт. Каршы чыкты. Бирок өмүр аныкы, көңүл аныкы, дил аныкы, жүрөк кыздыкы. Ага каршы кылбайт эле. Денеси мажбурлап бирөөгө бериши мүмкүн, бирок көңүлү ар дайым башка бирөөдө болуп калышы толук түрдө мүмкүн.
Бул жигитке агасы келип өтө катуу тийүү урушуу максатында жигит үйүнө келип, бир көзү көр, ажиз, кедей бир адам болсоң, бизге Кудай түшкө кандай акың барды? Биздин карындашыбыз, сага бере турган карындашым жок менин. Сен теңиңди тап, теңи менен сөөп, ит сөөгү менен дегендей. Сөздөрүн айтканда бул жигит дагы ордунан туруп, ооба, менин бир көзүм көрбөшү мүмкүн, бирок менин жүрөгүм көрөт, жан дүйнө менен көрөмүн мен. Кээ бир көздөр бар, чындыкты көрбөйт, кулактар бар, чындыкты укпайт. Кээ бир үндөр бар, чындыкты сүйлөбөйт. Мен жан дүйнө менен көрөмүн. Дегенде баягы агасынын ичиндеги күйүт оту мээримдүүлүк булагы болуп, карындашын берүүгө ыраазы болду. Бириден бири азиз, кары болгон ширин перзенттүү болушту. Албетте, урматтуу мусулман бир тууганым, үн менен табылган сүйүү, үн менен. Бир жигит бирөөсүн менен сүйлөшүп калып, ал өзү бир документация жагында, юридика жагында окуган, иштеп жүргөн, иштеген, айлыгы, зарплатасы жетпей жүргөн, бирок сүйгөнү бир жакшы рекламада айлыгы күчтүү, зарплатасы күчтүү иш берилет деп окуганын көрүп калып, номерин бул жигитке жөнөтөт. Ал жигит жумушка барайын деп номерин алып чалып, чуркап кетип жаткан учурда аны машина уруп кетет. Машина уруп кетти. Оор абалда больницага келди, көздөрү ачылды. Ачылса, жанында бир кыз турат. Бул кызга мен киммин, каердемин, сен кимсиң деген суроолор шашпай туруңуз. Сиз өзүңүзгө келиңиз. Бардыгын түшүндүрүп беребиз. Врачтар келди, врачтар ага болгонун болгондой айтып берди. Сиз унаа уруп кетти, сизди бир бутуңуз баспайт. Оор абалда бутуңузду кесүүгө мажбур болдук. Ушундай сөздөрүн айтышты. Жашоо ошол жерде мага үзүлгөндөй болду. Кара тумандар башыма келгендей болду. Армансыз түндөр түбөлүккө улана тургандай болду. Кызыма чалдым, ушундай абалдамын десе, ал ыйлап больницага келди, тезирээк түзөлүңүз деди, кайра кетти. Телефонуга чалсам өчүк, кайра чалам өчүк. Бир номериге кайра бирөө аркылуу таптырып чалдырсам, башкага турмушка чыга турган болуптур. Бир күйүтүмө дагы бир күйүт кошулуп, жүрөгүм эзилип калды. Бирок баягы кыз келип, мен алдымда жүргөн кыз, бул уруп кетишиге, сиздин бул абалга түшүп калышыңызга мен себепчи болдум. Акыңызды дал кылыңыз, кечириңиз. Мен түбөлүк кызматыңыздамын. Мен уруп кеткенмин машинада, деди сизде. Күн сайын мээримдүүлүк менен кийимдерин жуат, тазалайт, тамагын берет, айтор бардыгын кылат. Ошентип больницадан дагы чыкты, үйүнө алып келди. Үйүнө алып келген учурда баягы жигит коляскада отурат, бакырып, кыйкырып, кайсыл күнөөм үчүн? Жараткан, мен эмне үчүн коляскага отургузуп койдуң? Эмне үчүн, кайсыл күнөөм үчүн деп бакырышты баштады. Армиядан чакыруу келди. Армияга ден соолугу чыңдарды алат. Буну абалын келип көрүшүп, коляскадалыгын көрүшүп, армиядагылар аны эмес башка досун алып кетишти. Күндөр өтүп жатты. Бирок убакыт бардык жоктун шифасы дегендей, убакыт өткөн сайын бардык ордуна келет, жаралар түзөлөт, оорулар шифа табат, көңүл сынгандар кайра жибейт дегендей, мунун дагы бардык иштери ордуна келип, коляска дагы көндү. Баягы кыз күн сайын келип, мээримдүүлүк менен тамак ашын жасайт, үйүнө келет, зыярат кылат, айтор бардыгын кылат.
Мен ойлонот элем дейт. Эмне үчүн, кайсыл күнөөм үчүн деп Кудайга туура эмес айттымбы деп өкүнөт элем. Бирок чындап Аллахтын ар бир ишинде хикмат бар экен. Ар бир ишинде жакшылык бар экен. Коляска адамын аркандай китептерди, журналдарды, гезиттерди окуймун. Гезиттерди окуп жатсам, баягы биринчи сүйгөнүм рекламадан таап алып, жумуш берилет, зарплатасы күчтүү деген компания өтө бир банкротко учурап, жумушчуларын айдап жатканын гезиттен окуп калдым. Ушул жумушту деп чуркап жаттым эле, бул жумуш дагы кетиптир. Ушул жумушка киргизбей койгон Кудайыма шүкүр дедим. Экинчи шүгүрүм эмне болду? Арадан 2-3 күн өтпөй эле менин ордума кеткен, армияга кеткен досум бир газ жактарда иштеп туруп, газ жарылып, айтор баягы жерде каза болуп калыптыр досум. Аллах менин бир бутумду алды, бирок анын жанын алып койду досумдун. Анын жанын алып, менин жанымды калтырып, бутумду эле алып койгон, Аллахка шүгүр дедим. Экинчи ирет шүгүр айттым. Үчүнчү ирет шүгүрүм, мени таштап башкага турмушка чыгып кеткен кыз боюнда болбой, баласыздык оорусуна чалдыгып, бала төрөбөсөң кетиребиз деп кайнанеси менен уруш болуп, ошентип ал турмушудан ажырай турган бала келиптир. Ал аялга үйлөндүрбөй сактап калган, Кудайыма дагы шүгүр келтирип, 3 ирет шүгүр келтирдим дейт. Ойлондум, Кудайыма шүгүр, бас атамын, бутума темир буттардан эсерди койгонмун. Алхамдулилла. Жаным бар, күнүм өтүп жатат, ырыскым бар. Ойлонуп жүрүп, менин карап жүргөн кызга сүйүүмдү айтсам бекен деп ойлонуп калдым. Сүйүшүмдү айтсам бекен деп ойлонуп калдым. Бирок ал кыз өзү баштады сүйүшүн айтып. Сизге мээрим коёмун, түбөлүк кызматыңызда боломун, мага үйлөнүңүз деп ал өзү айтып калды. Мен жардамга муктаж эмесмин деп баягы эркектерде кээ бир ичиндеги эмелер болот го. Аллахын өзүмдүн текебирлигимди сезип, мен жардамга муктаж эмесмин, андай мындай сөздөр жок, ойлонуп көрүңүз. Ал кыз дагы билет эле өзүнөн башкага үйлөнбөшүмдү, мен аны жакшы көрүшүмдү, ал дагы мени жакшы көрүшүн мен дагы билет элем. Айтор мен ага үйлөнө турган болдум. Кудайыма шүгүр. Ар кандай балелерден бир кырсык аркылуу сактап калды. Ошол кырсык келген учурда Кудайга болгон көз карашты өзгөртпөш керек. Албетте, өзгөртпөш керек. Сүйүү розалары. Бир жигит дагы болуп коюлган сүйгөнүнө башка өлкөгө кетемин, бир жылдай иштеп келемин, анан тоюбуз кылабыз, башка сөздөрүн айтып, эгерде 99 роза жиберсем, анда башкага турмушка чыксам болот. Эгер 100 роза жиберсем, демек кичине күтөсүн мен келем, тоюбуз болот дейт. Кыз дагы макул болот. Ошентип арадан күндөр түндөр өтүп, жигиттен посылка келет, подарка, белек, бекчек, розалар келет. Эсептесе 99 экен. Ичинде каты дагы бар эле, бирок катты ачканга дармети жеткен жок кыздын. Көңүлү чыдаган жок. Бул катты окусам өлүп эле каламынбы деген мааниде катты окуган дагы жок. Розаны сактап койду. Көңүл үчүн, солусу дагы жүрөк үчүн. Баягы башкалардан келген кудаларга ыраазычылыгын билдирип, кыз турмушка чыкмай болду. Турмушка чыкты. Ал жигит башка өлкөдөн, чет өлкөдөн келди, Орусиядан
келип баягы кызга жолукту. Эмне болду, эмнеге турмушка чыктың? Сиз 99 роза жибериптсиз. Ошого турмушка чыгышка мажбур болдум. Өзүңүз айткан элеңиз. Катты окубадыңбы? Жок, катты окуган жокмун. Дәрметим чыдаган жок катты окушка. Кат сакталып турабы? Ооба сакталып турат. Анда барып катты окугун. Үйүнө келип катты окуса, 100-чү розам сенсин деген жазуу бар экен. 100-чү розам сенсин. Сенсин. Албетте, урматтуу мусулман тууганым, ар бир адамдын 100-чү розасы бар. Ар бир адамдын 100-чү роза бар. 100-чү розаңды ардакта, сыйла, урматта, аны чындап сүй. 100 роза.